Расмий кат жазуу курсубуздун алкагындагы өзүңүздү текшерүүгө багытталган тесттин экинчи бөлүгү 9-суроо. Жолугушуунун айрым катышуучулары көпчекит мамлекеттик бийлик органдарынын өкүлдөрү өз пикирлерин билдирди. Жолугушуунун айрым катышуучулары тилекке каршы мамлекеттик бийлик органдарынын өкүлдөрү өз пикирлерин билдирди. Жолугушуунун айрым катышуучулары учурдан пайдаланып мамлекеттик бийлик органдарынын өкүлдөрү өз пикирлерин билдирди. Үчүнчү вариант, жолугушуунун айрым катышуучулары атап айтканда мамлекеттик бийлик органдарынын өкүлдөрү өз пикирлерин билдирди. Төртүнчү вариант, жолугушуунун айрым катышуучулары кээ бир мамлекеттик бийлик органдарынын өкүлдөрү өз пикирлерин билдирди. Кайсыл вариант туура деп ойлойсуз? Албетте сүйлөмдүн толук мазмунун алганда жолугушуунун айрым катышуучулары атап айтканда, биз айрым деп айтпадык, анан атап айтканыбыз тактаганыбызда ошо айрым деген ким экендигин тагыраак айтканда да, жолугушуунун айрым катышуучулары атап айтканда мамлекеттик бийлик органдарынын өкүлдөрү өз пикирлерин билдирди. Башка сөздөр туура келбейт. Сүйлөмдүн толук конструкциясына, толук түзүлүшүнө, мазмунуна айрым катышуучулар, анан атап айтканда мамлекеттик бийлик органдарынын өкүлдөрү. Биз айрым деген сөздү биз тактап атабыз. Кээ бир туура келбейт, себеби айрым менен кээ бир маанилеш сөз. Анан расмий тилде көбүнчөсү айрымды колдонобуз. Анан бир сүйлөмдө бирдей мааниде эки сөз колдонулбайт. Логикага да туура келбейт. Тилекке каршы туура келбейт, мазмундук жагынан логикага дагы туура. Учурдан пайдаланып да туура келбейт, себеби айрым катышуучулар андан ары тактоо керек болуп атат. Ошон үчүн атап айтканда гана туура болот. 10-мисал, калктын айрым категорияларына насыя алууда. Насыяны билесиз болушуңуз керек, бул кредит. Калктын айрым категорияларына насыя алууда көпчекит берилеби? Варианттары: калктын айрым категорияларына насыя алууда сунуштар берилеби, жеңилдиктер берилеби, суроолор берилеби, соода берилеби? Бул таза лексикалык максаттагы суроо да. Кайсыл сөз сүйлөмдүн маанисине туура келет жалпы? Калктын айрым категорияларына насыя алууда жеңилдиктер берилеби? Себеби льгота деп айтылып жүргөн сөз азыр расмий тилде, кагаздарда, расмий эмес, жөнөкөй күндөлүк тилде деле ушул акча же болбосо каржы, банк тутумундагы иш аракеттерге байланыштуу болгон термин катары жеңилдик деген сөздү колдонуп жүрөбүз. Демек сүйлөмгө жеңилдик берилеби? Туура келет. 11-суроо. Ушул документтин көпчекит сиз тестке катышсаңыз болот. Кептик чөйрө түшүнүктүү, кайсы жерде тест тапшырыш керек, өз билимин текшерип же бир жака өтүш үчүн. Ушул жөнүндө сүйлөм. Ушул документтин биринчи анан негизинде сиз тестке катышсаңыз болот. Ушул документтин менен сиз тестке катышсаңыз болот. Ушул документтин сиз тестке катышсаңыз болот. Ушул документтин боюнча сиз тестке катышсаңыз болот. Кайсыл вариант туура болот? Албетте менен деген сөз менен да айтса болот эле, бирок документтин дегенин грамматикалык формасы, жөндөмөсү туура келбейт. Анда ушул документ менен сиз тестке катышсаңыз болот болмок. Документтин менен деп биз айтпайбыз. Ошондуктан туура вариант ушул документтин негизинде сиз тестке катышсаңыз болот. 12-суроо. Сизден тез арада жооп берүүнү билдиребиз. Сизден тез арада жооп берүүнү суранабыз. Сизден тез арада жооп берүүнү сурайбыз. Сизден тез арада жооп берүүнү болот. Мааниси жагынан суранабыз, сурайбыз туура келет. Бирок расмий каттын талаптарына өтө эле мындай катуу
мындай талапты кое турган болсок, ошол талаптар өтө эле олуттуу мамиле кылып ушул талаптарга, анда суранабыз туура келет. Өтүнөбүз, суранабыз туура келет. Сурайбыз кичине өтө эле кененирээк, мындай жалпыраак мааниге сөз. Албетте стилдик жагынан орток сөз сурайбыз деген сөз, бирок суранабыз тагыраак келет. 13-чү суроо. Бул долбоор ЮНИСЕФтин колдоосу боюнча уюшулган. Бул долбоор ЮНИСЕФтин колдоосу тарабынан уюшулган. Бул долбоор ЮНИСЕФтин колдоосу менен уюшулган. Бул долбоор ЮНИСЕФтин колдоосу байланыштуу уюшулган. Кайсыл вариант туура келет? Мааниси жагынан колдоосу менен, негизи колдоосу менен бул туруктуу айкаш. Эгерде мааниси жагынан кичине жакындашып кетсе, туура дагы көрүнүп кетсе дагы, негизи кыргыз тилинде баягы кептик салтта, кептик маданиятта колдоосу менен деген туруктуу болуп калган. Мааниси жагынан да ушул туура келет. 14-чү суроо. Сорос фонду билим берүү мекемелерин каржылоо, материалдык колдоо көрсөтүү боюнча ишенет. Материалдык колдоо көрсөтүү боюнча иш болот. Материалдык колдоону көрсөтүү боюнча иш алып барат. Материалдык колдоо көрсөтүү боюнча иш билдирет. Албетте, мааниси жагынан, лексикалык мааниси жагынан туруктуу сөз. Бул материалдык колдоо көрсөтүү боюнча иш алып барат. Иш жүргүзөт дешет, иш алып барат. Бул туура. Бул расмий тил чөйрөсүндөгү сиздин жеке ушуга чейинки тажрыйбаңызды, тил билүү деңгээлиңизди текшерүүгө багытталган чакан тест болду. Тесттин башында макулдашканбыз. Жалпы эле ушу тесттеги кездешүүчү сиз үчүн тааныш эмес сөздөр болсо жазып отурабыз дегенбиз. Азыр мен ошол сөздөрдүн айрымын атайын, ушу тестте кездешкен сөздөрдүн. Сиз аларды жазып алдыңызбы? Аз тааныш же түшүнүксүз сөз катары текшерип көрөлүк. Биринчи сөз каржылоо. Бул сөз негизи Совет доорунда, негизи акыркы мезгилдерге чейин орус тили аркылуу баягы чет тилинен келген, англис тилинен келген, латын тилинен келген сөздү колдонуп келчүбүз. Биз финанслоо деп айтчубуз. Бизде финансы министрлиги бар болчу, бирок кийинки кезде да, акыркы бир нече 10 жылдыкта биз каржылоо деген сөздү колдонуп келе жатабыз. Каржы жосо финансы. Каржылоо, финанслоо. Муну мен орус тилинде колдонуучу сөздү менен толук түшүндүрүп бере алам, себеби жакынкы мезгилге чейин эле биз кыргыз тили үчүн алындай тилдик ченемге туура келе турган сөз болуп колдонуп келген. Маяна деген эмне? Кийинки сөз жаздым. Маяна мен үчүн күтүүсүз болгон. Мен айрым эле аябай көп кыргыз сөз билген адамдарга маяна десем билбеген адамдар болгон. Мен кээде ойлоп кетем, балким бул кандайдыр бир аймактык дагы бир стилистикалык өзгөчөлүккө ээ сөзбү деп кетем, бирок жалпы мааниси бул айлык акча, эмгек акы деген сөз бул маяна. Колдоо деген эмне? Кайсы мисалды келтиресиз? Колдоо сөз. Жөлөк таяк болуу деген сөз. Туурабы? Себеби ошол тесттен алынган мисалга эгер кайрылсак, кайра Сорос фонду жөнүндө болчу. Туура, Сорос фонду биздин республикада жанагы билим берүү мекемелерин каржылык же техникалык жактан колдоо көрсөтөт. Туурабы? Материалдык жактан, илимий жана китептерди иштеп жанына колдоо көрсөтөт. Ушуну эгерде кандайдыр бир күнүмдүк турмушта же бир аз бир поэтикалык же бир экспрессияны кошо турган болсок, жөлөк таяк деп да айтмакпыз, туурабы? Мындай жөлөк болуп атат бизге, же болбосо таяныч болуп атат деп айтсак да болмок, туурабы? Колдоо көрсөтүү, жардам берүү деген билдирет. Чечим деген эмне? Расмий кагаздарга тиешелүү сөз чечим. Кайсы мисалды келтирсек болот? Мисалы, кайсы бир комиссия бир мисал маселени карап, ошол боюнча чечим чыгарды, бүтүм кылды деп айтабыз. Же болбосо сот мисалы бир арызды карап, ошол боюнча чечим чыгарды деп айтабыз, туурабы? Эмне деп чечти?
эмне болот деп айтты, боло тургандыгын айтты. Тийиштүү деген эмне? Мисалы кайсы бир тестти тапшырыш үчүн же болбосо бир кызматка алуу өтүнүч менен кайрылыш үчүн бир тийиштүү документтерди болуш керек. Туурабы? Ошого тиешеси бар. Ошо менен байланышкан деген сөздү маанини билдире турган сөз. Келишим деген эмне? Келишим расмий кагаздардын түрү, документ. Туурабы? Бул макулдашуу дейт. Же болбосо азыр орус тилинде да көп колдонулат, кээде кептек тилде, кыргыз тилинде да колдонобуз, контракт деп айтып жүрөбүз. Бул келишим. Салым деген эмне? Мисалы өз салымын кошот. Жалпыдагы мааниси бар. Анан эгерде расмий кептик чөйрөгө келсек, бизде мисал болгон Россиянын президентинин айтымында, же анын сөзүнө караганда, орус ишкерлери Кыргызстандын экономикасына салым кошушат. Бир нерсе салат, өздөрүнүн кошумчасын берет деген сөздү билдирет. Өнүктүрүү деген эмне? Өнүктүрүү өрчүтүү, өстүрүү деген сөз. Бул дагы документтерде көп колдонуло турган сөз болуп эсептелет. Жоюу деген эмне? Жоюу деген сөз дагы көп колдонулат, туруктуу сөздөр менен жакырчылыкты жоюу, терс көнүштөрдү жоюу, мыйзамды жоюу деген сөз мисалы жокко чыгарды. Башкача айтканда, жоюу деген сөз жок кылуу деген сөз. Ушуну билдире турган сөз. Мен атаган сөздөрдүн арасында сиз да жазган, сиз үчүн жаңы же көп колдонулбаган сөздөр бар деп ишенем. Эгерде бардык сөздөрдү сиздин кагазыңызда сөздөрдүн бардыгын атабай калган болсок, анда кыргыз тилин билген адамдарга кайрылып же сөздүктөргө кайрылып карап көрсөңүз болот. Биз расмий кат жазуу курсунда ошо расмий катка байланышкан теориялар жөнүндө сөздөрдү дагы улантабыз, жалпы түшүнүктөрдү, чечмелөөнү дагы уланталы. Азыркы экинчи ушул маселе бул расмий кат. Ошо каттын максаты, ошо расмий каттын максатына ылайык кайсы түрлөрү бар, ушул жөнүндө кеп кылалык. Башында берилип жүргөн суроого кайрылалы, кайсы түрлөрүн билесиз? Жана негизи кайсыл расмий кат эмне максат менен жазылат? Ушуга токтолуп көрөлүк. Албетте ар бир иш кагазы белгилүү бир максат менен жазылат. Биз билдирүү жасайбыз. Ага мисалы жарыя же болбосо пресс-релиз деген азыр өтө кеңири тараган. Себеби ар бир мекеменин, мамлекеттик дагы, жеке мекеменин дагы, уюмдардын, ишканалардын жанакы маалымат катчылары бар, басма сөз кызматы бар. Ошолор өзүнүн мекемесинде, ишканаларында, фирмада болуп жаткан иштер жөнүндө маанилүү, коомдук жалпы мааниге ээ бир иш-чаралар жөнүндө, кандайдыр өзгөрүш, жаңылыктары жөнүндө билдирүү жазышат. Демек, жалпы коомчулук үчүн берилген билдирүүнү ошо пресс-релиз деп атап жүрөт. Же болбосо маалым кат деп которуп жүрүшөт. Ошондой эле маалымат сурап кайрылуу бар. Кайрылуулардын да түрлөрү болот. Тапшырык жасай жана заказ деп айтып жүрөбүз, ошончо кайрылуулар бар. Алдыда пландар жөнүндө билдиришет. Арыз жазабыз, өтүнүч менен кайрылабыз, түшүнүк кат жазабыз, ишеним кат беребиз биз, отчет беребиз, ыраазычылык каттарды жазабыз, расмий куттуктоо. Дагы бул жанакы расмий иш чөйрөдөгү мамиле түзүү, өз ара карым катнаш түзүүнүн дагы бир ыкмалары болуп эсептелинет. Расмий түрдө жазылган кагаздар абдан көп. Расмий ыраазычылык билдиребиз, расмий көңүл айтуу бар. Мисалы бир өлкө башчысы экинчи өлкө башчысына кандайдыр кайгылуу окуяга байланыштуу ага дагы өзүнүн тилдик талаптары бар. Тилектештикти билдирүү бар, нааразылык билдирүү, доомат коюу дегендер бар. Ушул сыяктуу каттардын, кагаздардын өмүр байында айтканыбыз абдан көп түрлөрү бар. Эми ушул расмий каттардын кийинки өзгөчөлүктөрү жөнүндө максаты
жана ага жараша коюлчу талаптар жөнүндө биз сабагыбыздын кийинки бөлүгүндө токтолобуз.